Кыргыз Республикасынын өкмөтү ар жыл сайын жалпы улуттук маанидеги юбилейлик иш-чаралардын тизмегин бекитет. Бул тизмекке ылайык республика боюнча жылына 100дөн ашуун юбилейлик иш-чаралар өткөрүлөт. Мисалы, 2017 жылга 120 иш-чара, ал эми 2018 жылга 105 иш-чара бекитилген. Ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдары тарабынан региондук маанидеги юбилейлик иш-чаралардын тизмектери өзүнчө бекитилет. Мындан тышкары, тийиштүү уюмдун же мекеменин администрациясынын чечими менен корпоративдик маанидеги юбилейлик иш-чаралар өткөрүлүп жатат. Юбилейлик иш-чараларды мындай санда өткөрүү тийиштүү убакыттык, эмгектик, акчалай чоң сартоолорду талап кылат. Бул болсо мамлекеттин бюджетин абалына терс таасирин тийгизүүдө. Буга кошумча ар кандай юбилейлик иш-чараларды өткөрүүгө министрликтер, ведомстволор, мамлекеттик органдар жана мамлекеттик администрациялар эмес, жергиликтүү тургундар да көп убактысын жана каражаттарын коротот. Сөз Бекешев Дастан Далабаевичте. Зияндин Исламович, мыйзам долбооруңузду өтө жакшы, колдош керек. Керек болсо бул жерге даже экинчи окууга кошумчаны бериш керекпиз да. Мисалы кээ бир ушундай юбилей даталарды онлайн режимде аткарса болот. Же мисалы видео тасмаларды жазып. Рахман Дастан Далабаевич, чындыгында эле туура айттыңыз. Ошондуктан эгерде экинчи окууда сунуштарды берсек, мен сөзсүздө карайбыз. Бүгүн концепциясын колдоо берсеңиздер деп суранам. Рахмат. Кийинки сөз Жапаров Акылбек Үсөнбековичте. Рахмат, урматтуу Дастабек Арсбекович, урматтуу коллегалар. Мыйзамдын концепциясын колдойбуз. Ошону менен бирге концепциясына дагы сунуш. 100 жылдык, 50 жылдык дегендер туура, бирок 25 жылыңыз чатагыраак экен. 75-иңиз дагы карап көрсөңүз, бул биринчиси. Экинчиси, кыргыздар той ашты күзүндө өткөзсө бир эле жолу. 31 августтан 10 сентябрга чейин болгон той аштын баары ушу гана датада өтөт деп койсок. 31 августта 7 областта 7 жылда бир жолу ушундай мероприятияларды өткөзүп турат элек. Болгон той аштын баарын ушу күндөрү гана өткөзүлөт деп. Жеке эле даталарын эмес, ошонун жылдын ичинде убактысын да белгилеп койсок. Жана профессионалдык майрамдардын баары тең. Сиз экөөбүз аткаруу бийлигинде иштегенбиз, билебиз. Президентке кирип, ким жакын болсо ошолор водниктердин күнү, финансисттердин күнү, экономисттердин, салыкчылардын күнү, бажычылардын күнү иш кылып, бүт профессиональный майрамдар болуп кетти да. Ошонун баарын тең дагы ушу 31 августтан 10 сентябрга чейин бир той кылып эле Кытай Республикасыныкындай. Мына жаңы жылдалар 10 күндө бир жолу тосот экен, болду. Андан башка майрам жок да. Ошо сыяктуу кылып эле бир өткөзүп коелу. Сизге ушу концепцияны бир жакшылап карап берсеңиз, экинчи окууга биз кат жүзүндө ушундай сунуштардын баарын беребиз. Мейли, Акылбек Үсөнбекович, сунушуңузду экинчи окууда карап көрөлү. Анда туура айтып атасыз. Чындыгында эле бул корпоративдик маанидеги юбилейлерди аябай көп да бул. Жана айтканда ар бир министрлик жылына өздөрүнүн күнүн бекитет да. Ага канча акча каражат кетип атат, туурабы? Ал эмне бюджеттен кетип атат анын бардыгычы. Ошондуктан ал да бул жерде каралган алмасы. Рахмат, урматтуу төрага. Урматтуу маданият министри, айтыңызчы, быйыл канча иш-чара каралды эле, пландалды эле ушундай юбилейлик иш-чаралар? Урматтуу Эмиль Токтокунович, бул жылы 18 иш-чара атайын өкмөттүн токтому менен бекитилген. Улуттук деңгээлдеги 3 иш-чара, бул Исхак Разаковдун 110 жылдыгы, Жеңиштин 75 жылдыгы жана апрель окуясынын 10 жылдыгы. 2 иш-чара корпоративдик маанидеги жана 13 иш-чара юбилейлик иш-чаралар. Канча каражат каралган? Азырынча каралган эмес, эми бизде практикада ошол юбилейлик иш-чара келе атканда, жакын калганда эмнелер болсо, ошолорго карата каралат. Биз март-апрель айларында карачык элек, быйыл карантинге байланыштуу бул маселе каралган жок. Ушундай юбилейлик даталарды өткөзүүнү кыскартуу боюнча биз былтыр да айтып чыктык эле. Рахмат, Зиян Исламович, сиз мыйзам менен алып чыгып атасыз. Өкмөт алып келе турган нерсени сиз алып келип атасыз.